Бүгүнкү күндө ошо Афган согушунун ардагерлери канча соц пакет алышат, кандай жеңилдетилген шарттар бар? Биздин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция аркылуу ай сайын акчалай компенсация алышат. Майыптыгы болсо 7000, анын 6000ден алышат. Кандай жеңилдетилген социалдык пакеттер бар буларга? 2009 жылга чейин Афган согушунун катышуучулары жеңилдиктерди алып келишкен, ар кандай коммуналдык жеңилдиктерге, башка транспорт колдонуу жана коммуналдык кызматтарга. Ал эми көп учурда айыл жергесинде бул кызматтарды колдонбаган үчүн адилеттүүлүктүн максатында 2009 жылдан баштап акчалай компенсация которулган. Бул сумма 2009 жылдан бери эле көтөрүлбөй келип атат, а? Ооба. Ушул тууралуу оюңуз кандай өзүңүздүн? Биз азыр ошо бюджетти карап атканда кийинки жылы негизи ар 3 жылда, ар жылы 3 жылдыга каратай орто мөөнөттүү бюджеттин стратегиясын түзөт да, ошондо карайлы деп биз пландаштырып атканбыз. Азыр инфляция канча? 20% болдубу? Урматтуу Илимбек Кымачбекович, жок андай эмес. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча 7,3%га түшкөн да. Азыркы 8 айдын жыйынтыгы боюнча 2% болуптур. 2%. Жылдыз Арсланбековна, чындыгында булар ошо дайым кайрылып келишет да. Бүгүнкү күндө ата мекендик согуштун ардагерлери дээрлик калбады, мындай аз эле эсептелип эле калды окшойт. Ошондуктан ушул Афган согушунун ардагерлерине социалдык пакет бере албасак дагы, жок дегенде ошол ай сайын алып туруучу компенсацияларын бир аз көбөйтүп берсек, 25-жылы сиз өзүңүздүн так даана сунушуңузду ошо Минфин өкүлүнө бересизби, өкмөткө айтасызбы? Эми чындыгында 7000 сом бүгүн эч нерсе келбейт да. Анан бул дагы сиз айткандай ошол майыптыгы бар жарандарга 7000 сом деп атасыз да. Алардын көпчүлүк бөлүгү эле жок дегенде 2-3 группадагы майыптар. Же көзү жакшы көрбөйт, же кулагы жакшы укпайт, же дагы бир дене мүчөсүнүн майыптыгы бар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол каражатты бир аз 25-жылдан баштап жок дегенде бир 10.000 сомдон кылып бергенге бир аракет кылсаңыз. Илим Кубанычбекович, сунушуңузду эске алабыз, карап көрөбүз, каржы министрлиги менен бирге мүмкүнчүлүктөрү жараша, бирок майыптыгы бар жарандар ал акчалай компенсациядан сырткары, эгерде майыптыгы бар болсо, эмгек стажы жок болсо, биздин министрлик аркылуу ай сайын алуучу социалдык жөлөк боло алат. Ал эми эмгек стажы болсо, анда социалдык фонд аркылуу пенсиясын алат да. Сиз эми 2009 жылдан бери дээрлик акча кошулуп аптыр аларгачы. Ошон үчүн сиз быйылкы жылкыга өзүңүздүн сунушуңузду берсеңиз, биз менен чогуу мүмкүн болсо иштешели. Алар дагы суранып атышат. Макул.